Assalamu alaikum достор. Бүгін біздің YouTube каналыбызда төш бұлчың болмақчы. Заряженный қылып тұрып сіздерге азыр мощный көнігілер көргіземіз. Бірінші, төшкө бұл базовый көнігі болып, жымлежа болып есептелінеді. Штангамен түз жатып алып, жаңа лекеде авалда ақырын қармап, түз шығарасыңар. Бірінші разминка қылып алышыңыз керек. Денені ысытып болбаса, болбойды. Жеңіл вестермен шашылбағыла ауыр көтеремін деп, ертелетпегіле. Азыр кейінгі подходқа уже салы берсек болады. Кейінгі подходқа уже мен 25 килограммдан эле баштайм. Сөп дегенде мындан аз салмақ біз үшін кичине болуп калат. Силер болсо 10дон 5тен жыл өзүңөрдүн абалыңа жараша, күчүңөргө жараша көрөсүңөр. Мындай кармадыңар. Көтөрдүк. Жайдан. Ушундай кылып, өзүңөргө ылайыктуу кылып, ар бир подход сайын 5-10 килограммдан кошуп, 10дон 4 подход жасайсыңар. Самый главный рабочий болсун. Кийинки көнүгүү өтөбүз. Достор, экинчи көнүгүү жым, лежа, гантели. Жатып алып, ушу гантели менен төшкө жасайбыз азыр. Жана штанганы эле ордун толуктайт бул дагы. 10дон 4 подход. Муну болсо азыр мен 40 килограмм көтөрүп атам азыр. Сөп дегенде тиги жактан оор вес көтөргөндөн кийин бул жерде уже өзүңөргө керектүү вес менен иштей берсеңер болот. Бисмилла. Жеңил болуп калат бизге. 40 килограмм салмак. Ушундай кылып туруп, 10дон 4 подход жасайсыңар. Ишенбей калышы мүмкүн, 40 килограмм көрүп алгыла. Байкадыңарбы? Анан бул жөнөкөй эле бир кичинекей эле гантелди көтөрүп алып 40 килограмм дебегиле. Бизге бир 100 килограммдыктар керек да. Анда эмесе кийинки көнүгүү өтөлү. Достор, андан эң керектүү баарыбыздын кыла ала турган мүмкүнчүлүгүбүз бар, бул брус болмокчу. Брусту болсо туура жазагыла, салмак менен жазсаңар болот. Мындай да жазсаңар, биринчи мындай көнсөңөр болот. Анан кийин салмак менен. Мына карагыла. Ушу аралыгы ушундай болуш керек да, өзүңөрдүн ийниңердин деңгээлинде болуш керек. Турасыңар дагы жай чөбөс мынакей. Фиксация керек. Терең чөбөс. Өйдө чыгабыз. Достор, бул болсо 4-үнчү көнүгүү болот. Бул бабочка деп айтылат, орусчасы да. Кыргызчасын атабай эле коеюн, күлөсүңөр. Учабыз мынакей. Бул көнүгүүдө болсо аябай жакшы төш булчуңунун сулуулугу көрүнөт. Майда мышцалар иштейт. Жай кой бересиңер дагы, жеткиресиңер. Абдан жакшы бир памп болот да, шишит. Обычно берки көнүгүүлөр жасаганда чоң бул объему чыкса, булда майда булчуңдар иштегенге сонун кооздугу көрүнөт да. Кеттик ана эң акыркысына. Достор, анан эң акыркы 5-чи көнүгүүбүз болуп бул отжимание. Отжиманиянын түрлөрү көп. Полдон жасайсыңар, узкий хват менен жасайсыңар. Эми ар түрдүү да. Бүгүн болсо мынакей скамьяга бийигирээк коесуңар дагы мына абалын алсыраак кылып туруп төштү өйдө көтөрөсүңөр. Мындай түшүп чыгарасыңар. Себеп дегенде, мисалы азыр эки капталында булчуңду ортого жылдырат да бул. Ортосу ачык. Кантип түздөсө болот, кантип толтурса болот деген инелерим аябай көп. Ошолорго мынакей ушундай көнүгүүнү азыр көргөзөбүз. Бул көнүгүүнү болсо 15тен 5 подход жасайсыңар. Андыктан достор, биздин каналдан алыстабагыла. Буйруса кийинки берүүбүздө кайсы булчуңга көргөзүп берели? Комментарийге жазсаңар, биз ошолордун көпчүлүгүнө карап туруп сиз менен бөлүшөбүз достор.